Bunlar tutken bana aynı. Bol diken. Bu bana aynı. Ulan. Niye? Rivatta. Ok dedim ben. Sen ocakta bağlanacaksın. Kaysatmaya oturan sonuçturdu. Biz yaşlar gelsin de rivalta çıkanmız. Fakirli kuyruklar gelsin de çıkanmayız. Hey Nariman. Her oturasın. Özüntük ama gidip para alsadın. Nariman içinde. Ya uftuksun. Şimdi oturattı. Bizden Nariman gelmesin. Ben Nariman'da fıkramsın getirmeyeceğim. Nariman gelsin. Nariman gelsin. Nariman gelsin. Nariman gelsin. Nariman gelsin. Nariman gelsin. Paketli kuyruğu gelsin. Paketli kuyruğu gelsin. Paketli kuyruğu gelsin. Paketli kuyruğu gelsin. Doğanlar, ayakta alır, Nariman çok değil. Yok ben unuttum içinde oturatı hep. Üç kişinin ilgisi o da 3 kişinin. Gençler güle Жапаров алгачкы иш сапары менен Россияга барат. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров чет өлкөгө болгон алгачкы сапарын Россияга жасайт. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Биз чет өлкөгө чыгуу маселесин көп талкуулайбыз. Айрым мамлекеттерден чакыруу түштү. Бирок биз үчүн албетте Россия артыкчылыктуу мамлекет болуп саналат, деди Казакбаев. Министр бул тема Россия тим башчысы Сергей Лавров, ошондой эле Россия Федерациясынын президентинин администрациясы менен талкууланганын кошумчалады. Президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун убактысын жарыялады. Бул тууралуу маалыматты БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Анда жыйын өтүп, Нуржан Шайлдабекова 2021 жылдын 10 январда президенттик шайлоо өтө турганын билдирди. БШК мүчөлөрү бул убакытты туура көрүшкөн. Садыр Жапаров 10 январда президенттик шайлоо болот. Андан кийин реформалар жүрөт. Парламенттик шайлоо эмки жылдын 1-жарымына чейин болбойт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. 20 декабрда парламенттик шайлоо болот деп туура эмес маалымат тараткандарга ишенбегиле. 10 январда президенттик шайлоо болот. Андан кийин Кудай буйруса реформалар жүрүп, парламенттик шайлоо өтөт деп жазылат маалымат. Хабиб Нурмагомедов карьерасын жыйынтыктады. Көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн Хабиб Нурмагомедов менен Жастин Гетчинин чемпиондук наам үчүн беттеши өтүп, россиялык мушкер 2-раундтан жеңишке жетти. Муну менен Нурмагомедов 29-рет октагонго чыгып, 29 жеңишин камсыздады. Бул
беттеш 24 октябрга караган түндө Абу-Дабидеги Мушкерлер аралы аренасында өткөн УЕФСинин 254 мелдешинин башкы беттеши болду. Хабиб Нурмагомедов: биринчиден командама ыраазычылыгымды билдирем. Жеңишке жетишиме алардын салымы чоң. Мага көпчүлүк атам жок мушташпай эле коюшумду айтышууда. Ошондуктан карьерамды жыйынтыктоону чечтим. Менин жалгыз гана апам калды. Мен ага көбүрөөк убакыт бөлүшүм керек. Суравалдиева: мени чаап жиберген аксакал атаны кечирдим. Атаке, мени да кечириңиз. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Элвира Суравалдиева Ала Тоо аянтында митинг учурунда аны чаап жиберген аксакалды кечиргенин айтты. Бул тууралуу анын Facebook баракчасына жазган маалыматына шилтеме берип Барометр билдирет. Аксакал ата өзүн ыңгайсыз сезип жатат го. Атаке, кейибеңиз, мен кечирдим. Мени да кечириңиз. Мындай болуп кетээрин билсем, ошол күнү трибунага чыкпайт элем. Актана тургандай сөз да жок. Алдандык жаштар. Эскилер эскиче ойноп кетишти. Бирок жакын келечек үчүн 5-октябрда аянтка келгендердин астында сүйлөгөн сөзүмөн кайтпаймын. Акыйкат үчүн күрөш да, үмүтүм да өчпөйт. Иштейбиз, деп жазган Суравалдиева. Биримдик Кыргызстан мекенчи кайталанган шайлоого катышпай турган болушту. Борбордук шайлоо комиссиясына 23 октябрга карата 25 саясий партия алдыдагы шайлоого катыша турганын билдирген. Буга чейин БШК жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо күнүн 20 декабрь деп белгилеген болчу. Бирок депутаттар эртеси жаңы мыйзам долбоору менен шайлоонун убактысын жылдырып коюшту. Ал эми 4 октябрдагы шайлоого катышуу үчүн 8 июлга карата БШКга 42 партия кайрылган болчу. Аягында 16 партияга шайлоого катышкан. Кайталанган шайлоого катышпай турган партиялар: Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Адам демократ, Ак калпак, Ар намыс, Бийлик элге, Бирик, Демократ, Биримдик, Жаратман эл, Замандаш, Кут, Кыргызстан, Кыргызстандын патриоттору, Мекеним Кыргызстан, Мекенчил, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Элдик көзөмөл, Кыргызстандын коммунисттер партиясы, Эмгек партиясы, Бирбол, Кыргызстандын жумушчу партиясы, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы, Тартип порядок, Улуу Кыргызстан, Таза коом, Чоң казак. Ошондой эле 4 октябрдагы шайлоого катышпаган, бирок алдыдагы шайлоого катыша турганын билдирген партиялар бар. Алар Билим Илим Ордосу, Улуу Тордо, Элдик кеңеш, Патриот партиясы, Кыргызстандын прогрессивдүү жаштар партиясы, Адилеттүү Кыргызстан, Өнүгүү Кыргызстан, Акшумкар, Улутман республикалык партиясы. Багыттар шамалда бат өзгөрөт. Бүгүн сиз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда манас атанын ордуна манассыз. Айтып кетким келет, урматтуу Садыр Наргожоевич, сиз Ысык-Көлдүн кичине экениңиз Ысык-Көл. Сиз ошол көлдүк болгондон кийин ошо Жусуп Абдырахмановдон таалымдыңыз. Сиз коркото турган эчтеке жок. Сиз алга кете бериңиз.